берсең, ал суроого деле өзүң жооп таба аласың. Кыргызстандын өнүгүүсүнө көзүңүз жетеби? Кыргызстан өнүгөт. Эң биринчи бутка кыргыз эли турат. Өнүккөн мамлекеттер жоюлуп кетет. Өтө коркунучта калат. Мына экономика менен өскөнүн экология кырсыктатып коюп атпайбы замат деле. Кайсы бир мамлекетти карабасаңыз. Экология деген бул табият да, табият деген бул арбай да, аба да, аалам күчтөрү эле кырсыктатып коет. Азыр Кудайдын арбайдын талабы улуулукка өт. Кыргыз улуулукка өткөн кезде эле бардык нерсе өз ордуна келет. 4 аял алганга каршы экенсиз, бирок Манас деле 3 аял алган. Эми ал доор башка. Алсаң ала бер 7-ни 8-ти. Бирок чындык жагын караңыз. Сиз канча адамды рамкалап коюшуңуз мүмкүн. Сен улуулукка өтпөй эле, пилем жакшыбы? Ыйлап калган жокпу? Сүт ала кетчи, ошо менен өтүп калып атат өмүрүңчү. Манастын деңгээлине жетчи. Манастан 3 эмес көптү алсаң деле болот эле. Палекетине жетпейсиң да, мындай чыпалагына тең келбейсиң. Ал өзү энергия. Ал адам деле эмес. Манас энергия өзү. Кудайдын ордун аткарып келген бул кыргызга. Эгер кыргызды бир Манас түптөп кетпесе, кыргыз азыр дүйнөгө уютку болуп бермек да эмес. Манаска теңе болбагыла мусулмандар өзүңөрдү. Ушуну мындай бир сравнить этип көрсөң, мага тең ала албайсың өзүңдү азыр. Энергияң менен, түшүнүгүң менен, күн баштыгың менен Манасты кой. Ушуну айтып калышат да. Өзбек ажы экөөбүз 2 жыл мурун дебатка чыксак мындай эфирден. Сен 4 аялды көп дейсиң. Акбалт атам 60 аял алган дейт. Андай аялга келгенде эле Манасты эстей каласыңар. Аялга келгенде эле Акбалт атамды эстей каласың. Айттым, анда 60 аял алса, атынан деле мындай адашып калды го ал киши деп. Сен улуулук сыпатыңды, кайтпастыгыңды, калыстыгыңды, 40 күн жоодо жүргөнүңдү Манаска салыштыр.